Улуттук оюндардын түрлөрү боюнча мелдештер өтүп келген Борборкаладагы жападан жалгыз Аккула ат майданы боюнча маселе кайрадан көтөрүлдү. Бүгүн ипподромду шаардын четине көчүрүүгө каршы нааразычылык акциясына чогулгандар алгач чакан мелдеш уюштуруп, андан соң митинг өткөрдү. Коомдук ишмер Кемелбек Ашыралиевдин айтымында Аккула ат майданы ордунда калганы туура. Керек болса ипподром так шаардын ортосунда болуш керек. Ипподромго инвалидтер келиш керек. Ипподромго ветерандар келиш керек, аксакалдар келиш керек. Ипподромго жаш балдар келиш керек. Кийин ат оюнун сүйүп, ат оюнун уланта турган жаштар келиш керек. Мына эгерде Кыргызда ат оюну болбосо, Кыргызда жанагындай улуу ат чабыштар болбосо, жорго салыштар болбосо, тай чабыштар болбосо, эреңиш болбосо, тыйын эңмей болбосо, анан эң мыктысы мына кийин бүт аренага чыгып келаткан көкбөрү болбосо, Кыргыз эли жок анда. Кыргыз эли. Буга чейин вице-мэр Жамалбек Ырысалиев биринчи радиого берген маегинде Борборкаладагы Аккула ат майданын шаардын сыртына көчүрүп, ордуна футбол аянтчасын куруу маселеси каралып жатканын айткан. Өлкөнүн ар кайсы аймактарынан чогулган ат жана улуттук спорт боюнча активисттер футбол аянтчасын башка жака курууну талап кылышууда. Алар шаар бийлиги 30 жылдан бери талкаланып бүткөн ипподромду дагы бүлүндүрбөй, калыбына келтирүү керектигин айтышат. Bundan başka iş yok mu bizde? Jalan talkaloodan başka iş yok mu tuğanlar bizde? Mına jalan Katarı mene 4 prezidenti kirit bolgon dünyada жалгыз Kırgızstan degen mamleket. Jaraksız bolup ketти. Azırkı президентибизге кайрылабыз. Бул талкалоо, тоноо деген саясат токтой бакыры. Стадион кура турган шаарда жер жокпу. Мына Асанбай, мен Асанбайда турам. 25 жылда талааны талкалап, байлар үй салып алды, ширеңкедей бөлүп жерди. Жер жокпу сала турган. Аккулага караштуу жерлер 1996-2005 жылдарда жеке менчикке сатылып кеткен. Бул ишти Бишкектин Ленин райондук прокуратурасы 2011 жылы иликтей баштап, жер мыйзамсыз сатылган деген негизде аны мамлекетке кайтаруу үчүн сотко кайрылган. Узакка созулган соттук териштирүүлөрдөн кийин райондук жана шаардык сот прокуратуранын доосун канаттандырган. Учурда ипподром Бишкек мэриясынын карамагында. Улуттук оюндар бирлигинин жетекчиси өлкө башчыдан бул маселеге көңүл бурууну өтүнөт. Январдын аягында президентибиздин указы чыккан. Баягы Кыргыз элибиздин баягы нравалык тарбиясын, дене тарбиясын, маданиятын баягы сактап калуу, аларды өркүндөтүү боюнча чоң чаралар көрүлсүн деген. Ошол себептен мисалы үчүн эмне үчүн ошол президент ошону сактап калалы деп атса, бул жакта бир жагынан алып салалы деп атат да, ошо түшүнүксүз болуп калды. 30-жылдары башталган экен, анан 47-жылы баягы ата мекендик согуштан кийин 47-жылы ушул азыркы турган трибуна салынган да. Эми ошончо жылдан бери сакталып келгениме бираз убактысы жетип калды го, баягы анын ордуна жаңы мындай трибуна салып. Ал арада вице-мэр Русланбек Акылбеков чогулган элге келип, ипподром боюнча туура эмес маалыматтар тарап кеткендигин айтып, Аккула ат майданы эч жака жылбай ордунда каларын белгиледи. Ошондой имидж сөздөр болгон, биз четке какканбыз. Аккула ат майданы бу жерде калат, Кудай буйруса. Оңдой иштери болот. Камсалагаңыздар. Сиздерге чоң рахмат. Ушундай инициатива көтөрүп, топтолуп маселени алып чыгып атканыңыздар дагы. Аккуланын аянты 57,4 гектар, 3000 орунду. Шаардык бийлик ат майдандын 54,94 гектар жери шаардын балансына кайтарылганын, калган жер тилкелери боюнча соттук териштирүү жүрүп жатканын билдирди. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.